Алейкум урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, урматтуу момун мусулман биртугандар, урматтуу жүрөгү мээримге толгон берешен жоомарт инсандар. Мына биз Ак ниет аманат коомдук фонду быйыл 2019-жылы көрүп атасыздар эмне жумуштардын үстүндө жүргөнүбүздү. Кудайга чексиз шүгүр кылабыз. Жараткан Аллахыма чексиз мактоолор болсун, дайым мактоолор токтобосун. Мынакей буйруса быйыл 2019-жылы biz ойлогондон 1000 эсе, 100 эсе, эсесиз жогору, кыскасы эсепсиз жогору ушундай бир өтө сөз менен айтып бүткүс жумуштарга биздин фондду, Ак ниет аманат фондун жана бизди себепчи кылып атат. Кудайга чексиз шүгүр кылабыз. Мына көрүп атасыздар, бүгүн Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн комплекс деп коет, ачынын кире беришинде мына ушундай үй кооз бүтүп атат. Көрүп атасыздар. Мен будан 2 күн мурун катар ичине ушул ички отделкасы жасалып атканда, ички обойлорун, ички полдорун, ички жалпы отделкасы, үйдүн ички кандай ремонттор жасалып атканын сиздерге көргөзүп аткам. Ичи бүгүнкү күндө толугу менен бүтүп, азыр мына сыртында жумуш жүрүп атат. Урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар, албетте бунун бардыгын колдоп аткан карапайым, жүрөгү мээримге толгон жоомарт инсандар, бай инсандар эмес, башкалар эмес, же бир чиновниктер эмес, жүрөгү мээримге толгон берешен инсандардын колдоосу менен мына ушул иштер болуп атат. Алланын буйругу менен. Алла таалам бизди ушундай инсандардын ортосунда көпүрө кылып койгон экен. Мына кече күнү ушул энебиз 4 баласы менен, үй бүлөсү менен, улуу сөздө уят жок, ажатканада күн кечирип жүргөн, кароосуз калган сарайларда күн кечирип жүргөн энекебиз мына бүгүнкү күндө момундай заманбап, акыркы үлгүдөгү бүт условиясы менен өтө сонун, өтө кооз ак өргөлүү болгон атат. Кудай буйруса, иншалла. Мына азыр толугу менен бүтүп атат. Ушул келаткан ноябрдын ортолорунда ушул үйдүн ачылыш аземин өткөрөйлү деп ниет кылып атабыз. Ушул үйдүн катмысын өткөрөйлү, үйгө үй той берейли. Мына былтыры ушул жерде алгач чыгарганыбызда ушул жерде жүрөгү парох сердца, жүрөгүнөн кемтиги бар жаш Орозали деген баласын алып чыкканбыз коомчулукка. Мына ошол бала биринчи жүрөгүнөн операция болуп чыгып, элдин каражаты менен, элдин жардамы менен. Мына азыр андан кийин үйлүү да болуп атат. Бир эле учурда бир эмес, 3-4 маселеси чечилип атат. Биринчи маселеси баласы жүрөгүнөн аман эсен ийгиликтүү операциядан чыкты. Экинчи маселеси 8 жыл мурун кеткен эң улуу кызы. 8 жыл мурун дайынсыз кеткен, Россияга кеткенби, каяка кеткен дайынсыз кызы интернеттен апасын көрүп жүрүп, интернеттен байланышып, мына ушул үйгө канчалаган жардамын берип, ошол кызы табылды. Экинчи маселеси. Үчүнчү маселеси, урматтуу мекендештер, мынакей бүгүнкү күндө сонун ак өргөлүү болгон атат, иншалла. 3 маселеси бир убакта чечилди, караңызчы. Аллах сүйгөн пенде экен, Алланын сүйгөн инсан экен. Мына ушундай оор сыноолордон кийин өтө сонун бир кубанычтуу күндөрдү бул үй бүлөгө тартылып атат. Мен азыр бул иште үйдө кандай иштер жүрүп атканын жалпы көргөзөйүн, жүрүңүз. Урматтуу туугандар, мынакей мен азыр жанынан келип сиздерге көргөзүп атам. Бул көрүнүп турган снежок деп коет, текстура. Эң акыркы үлгүдөгү азыр тамдардын сыртына кооздук үчүн дагы, ыңгайлуу үчүн дагы, сапаттуу үчүн дагы бүт үйлөр мына ушундан колдонуп атат азыр. Бүт заманбап үйлөрдө мына ушул нерседен колдонуп атат. Мына азыр ушудан мына текстура чачылып атат, көрүп атасыздар. Текстура чачып, бир эмес 3 слой чачып, 4-чү слоюн лак чачат. Азыр лагы калды. Бунун сыртынан лак чачкандан кийин блеск чыгат, жылтырап чыгат. Анан могу таштамай, көрүнүп турган таштамайларды ак өзүнүн тиникеси бар, листтери. Ошол лист тинике менен бул таштамайларды дагы жабылат. Кудай кааласа эртең бул жерде толугу менен иш бүтөт. Толугу менен иш бүтөт. Дагы бир жакшы кабар бар. Кече бир эжебиз Бишкектен байланышып, ушул үйдүн ичине мен жаңы төшөктөрдү алып берип ийинчимидер, кандай болот деп ушунчалык жакшы кабар айтты. Мына урматтуу мекендештер, жакшы инсандар көп экен, соопту талашкан, жарышкан инсандар көп экен. Элдин колдоосу менен мына ушул иштер болуп атат. Бул үйдүн дагы эмне маселеси калды? Мен кече 24 000 сомго материал карызга алып келгенмин. Жана бул жерде азыр иштеп аткан менин ошол өзүмдүн досторум, ушул Россияда иштеп жүрүшкөн, үйлөрдүн ички ремонтун, отделкасын жасап жүргөн балдар, негизи колунан келе турган жумуш кылып жүргөн балдар
бирок бул балдар ушундай бир соопчулук үчүн деп кылып атышат. Бирок булардын үй бүлөсү бар, 3 досубуз иштеп атат. Мен буларды дагы кур калтырбашым керек, көңүлдөн чыгарып, колдон келишинче беришим керек. Мына ушул жагына дагы кайдыгер карабастан ушул үйдүн Аллахтын жазып аткан барактарына, сооптуу барактарына сиздердин дагы бир фамилияңыздар илешип калсын, урматтуу мекендештер. Бага барак толо элек. Бага бул үйдүн тетрайт баракчалары, сооптуу жазылган баракчалары толо элек, Кудай буйруса, иншалла. Шашып калыңыздар, аракет кылып калыңыздар. Үйдүн ичи эмнеси калды? Люстраларын койдук, мен эртең дагы ичин көргөзөм. Азыр ичи баары жабык. Ичин мен эртең көргөзөм. Анан ичин толтурушу төшөгүн алып беребиз деди. Занавеска менен паласын алышы керек. Жана эң башкысы ушул кече 24 000 сомго материал алып келгенбиз. Жана мына балдарга көңүлдөн чыгарып беришибиз керек. Мен азыр жүрүңүздөр, балдардын иш кылып атканын көргөзөйүн алдын. Мынакей урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар, азыр биздин балдар, достор сонун иш кылып атышат. Чындыгында кече күнү буга чейин бул видеого тартылуудан, жүзүн көргөзүүдөн баш тартып атышкан. Себеби баягы бизде сөз бар. Берген бир колуң, оң колуң бергенди сол колуң көрбөсүн дейт. Бул балдар баягы көргөзбөйлө, көрүнбөйлө ушул ишти жасап коюп кетейин дедиле, бирок мен мажбурлап кээде ушинтип тартып атам. Анткени үлгү алайлы, баягындай бекер өтүп аткан убактыларыбызды мына ушундай иштерге жумшайлы, жөн эле бүгүнкү күндө жөн эле жүрбөстөн мына ушундай энелердин дубасын алып, энелердин бир кызматына жарайлы деп мен тартып, үлгү катары тартып атам. Мына азыр көрүп атасыздар. Мына алды азыр айнектери бүт тосулуп турат. Азыр фундаментине чачып атышат. Тамдын баардыгы бүтүп калды, чачып бүтүштү. Азыр бир гана лагы калды, айтып атам. Азыр ошол оно бурчтарына дагы ушундай өзү кооздук берилип турган, мына ошол лестницанын соколу гана, анан ошол бурчу жери гана калды. Анан мына көрүнүп турган лист менен дубалдын ортосундагы таштамай турат. Ошол таштамайдын бети өзүнүн ак тинике лист менен жабылат. Загрузка болду. Ак тинике лист менен жабылат. Мына азыр ошол эртең бүткөндөн кийин, кыскасын айтканда, бул жерде толугу менен иш бүтөт. Толугу менен иш бүтөт. Кече эле бул үйлөрдү кантип бүтүрөбүз, кандай кылабыз, эмне кылабыз деп ушундай ойлор болуп, ушундай аракеттер болгон. Мына Кудайдын буйругу менен быйыл сонун болуп, бүгүнкү күндө үй бүтүп турат, урматтуу мекендештер. Биз Ак ниет аманат коомдук фонду жалпы мына ушул үйлөргө жардам берип аткан, комплекске жардам берип аткан, жана башка базар коргондо үйгө жардам берип аткан, атасыз калган 5 наристен үйүнө жардам берген, Көз Азиз Асылбек бир тууганыбыздын үйүнө жардам берген, бир үйдө 7 жан жашаса 4өө сумайып жеңиш таксырыбыздын үйүнө жардам берген, жана жыландар чыккан гаражда жашаган Айна шежебиз, Өзгөндүн тургун Айна шежебиздин үйүнө жардам берген, Ысык көлдө да өтө муктаж үй бүлөгө жардам берген, жалпы ушул жардам берген элибизге, жана боору ооруп аткан, бөйрөгү ооруп аткан, жүрөгү ооруп аткан мекендештерибиздин өмүрүн сактап калганы жардам берген жалпы мекендештерибизге биз дайым дуабызды берип келебиз. Биз эле эмес, мен дайым сиздерге устазыбыз, дин алымы Нематулла Ажы Жээнбеков устазыбыздан дайым дуа алып берип турам сиздерге. Жана башка кече Чубак ажыбыздан дуа алып бердим. Кыскасын айтканда, сиздердин салган аманатыңыздарга мына ушул үйлөрдүн ээлеринен, жана ошол ооруп аткан инсандардан, жана устаздардан дуа алып берип турган аракет кылам иншалла. Мына ушундай туугандар, мен азыр дагы калган жумушун жандарынан көргөзөйүн, кандай болуп атат, эмне болуп атат, Мына ушундай туугандар, могул азыр чачылып аткан көрүп атасыздар, мына снежок деп коет, айнектерин бүт баарын жабылып, мына ушундай иштер жасалып атат туугандар, караңыздар, кооздугун караңыздар. Жарайбы, жакшыбы, болобу? Кемчилик барбы, жокпу туугандар? Кайсыл жери туура эмес болгон болсо айтыңыздар. Эшиктери бүт азыр жабылып турат иншалла. Мо бурчтарын, дубалдын бурчтарын караңыздар, жөнөкөй гана чачылбастан, момундай бир кооз чыгыш үчүн мына ушундай болду. Мо таштамайдын көрүнүп турган жерлерин
тинике менен ак тинике менен жабылгандан кийин өтө кооз чыгат, ошондо көрөсүздөр. Үйдүн ичи да өтө кооз. Өтө заманбап үй болду иншалла. Кыскасы өзүбүзгө эмнени кааласак, ушул муктаж энелерге дагы ошол нерсени кааладык. Өзүбүздөн жогорураак кааладык. Бир эле биз эмес, мына ушул муктаж үй бүлөлөр дагы ушундай татыктуу, заманбап, жаңы ак өргөдө жашоого укугу бар, урматтуу мекендештер. Ошон үчүн өтө момундай кооз иштери жүрүп атат иншалла. Дуа кылып туруңуздар, дуа кылып туруңуздар. Бүгүн сиздер жардам бере албасаңыздар дагы ушул жерге жардам берип аткан, кол сунуп аткан, дуа кылып аткан, ушул жерде материально, морально жардам берип аткан жана ушул жерде усталарга жалпысына бир сонун дуа кылып коюңуздар, урматтуу туугандар, дуа кылып коюңуздар. Дуаңыздарга албетте дайым муктажбыз иншалла. Бул үй кандай үй бүлөгө салынып атат деп ойлосоңуздар, бул үй кече баласы жүрөгүнөн операция болуп чыккан. Бүгүнкү күндө момундай бетон үйдө жашайт, пескоблок үйдө жашайт, асты стяжка үйдө жашайт. Мына ушундай үйдө жашап аткан бир үй бүлөнү, 4 баланын апасы ушул энени үйлүү кылайлы деген аракеттер менен, Кудайдын буйругу менен момундай үйлүү болуп калды иншалла. Чындыгында өтө кыйналган. Бул үйгө чейин канча жерлерде жашап келген. Өзү айтат энекебиз дайыма. Кароосуз калган сарайларда жашагам, жада калса ажатканада да жашап келгем деп. Мына Кудайдын буйругу экен. Ушундай бир жакшы ак өргөлүү болуп отурат иншалла. Мына ушинтип 3-4 жыл мурун кайра өкмөткө кайрылып жүрүп, өкмөткө ыйлап жүрүп, ушул мына бул жер салынып аткан үй Жалал Абад областы Сузак району Кызыл Туу айыл өкмөтү комплекс деген жерде ушу ачыда аябай жер көчкү болуп, элдерге жер тилке берип атканда ушул энеге дагы берген экен, 6 соттук участок. Мына ушул 6 соттук участокко мына ушундай үй салынып калды иншалла. Birinci sloyla bunu. Daha bir sloy kaldı ha? Lagı бар анан, ha? Машалла, мынаке. Рахмат барыңыздарга. Жигиттер, силерге да рахмат. Алла разы болсун, колуң ардат көрбөсүн. Бүгүн ушул жерге канча эмгек кылып, ушундай бир эмгек кылсаңар, Алла таалам силерге ажыр сооптор жазган болсун иншалла. Жана ушул үйгө кимде ким салым кошуп атса, кимде ким жардам берип атса, жардам берем деп жардам бере албай калган инсандарга дагы жараткан Аллахым эсепсиз эселеп соопторду жазган болсун иншалла. Чоң рахмат, урматтуу мекендештер, Алла разы болсун. Үйдүн иштери баардыгы жабык. Мен эртең калган үйдүн ичи кандай бүткөнүн эртең бөлүшөм сиздер менен. Күтүңүздөр, видеолорду күтүңүздөр. Жакшы, таасирлүү, жүрөктөрдү койгото тургандай видеолорду сиздер менен бөлүшкөнү аракет кылабыз иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.